Салам достор, бүгүнкү сиздер менен тааныштыра турган бул раздача аябай сонун иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берди. Азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, мен 14.000 рубльди кантип иштедим, азыр мен көрсөтүп берем. Азыр мына достор, биз ушу кошелекту, SafiPal деген кошелекту көчүргөнүбүз үчүн бизге 65 SafiPal монета берди. Азыркы курс боюнча 121 рубльден болот. 121 рубльден биз $100 ашык акча иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бул кошелекту жөн гана көчүрүп, Twitter аккаунтуна катталып, анан Telegramга катталып койгонубуз үчүн каналына бизге ушул акчаны төлөп берди. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр болуп калат. Биз бул акчаны чыгарып алыш үчүн комиссия алат экен. 10 рубль. Эч нерсе эмес. Мына биз send кнопкасын басабыз. Басып, анан биз адрести Binance биржасынан алып келиш керек. Binance биржасына листинг болгон монетанын бардыгы көтөрүлөт. Мен бул монетаны азырынча сатпай турайын деп атам, балким көтөрүлүп кетеби деп. Ошо адресин жазып, максимум дегенди басабыз. Мына 7827 рубль дейт. Азыр буну нефти басабыз. Текшерип коеюн. Мына нефти басып, биз чыгарууга коебуз. Мына кошелекту адрести туура жаздыңбы, текшерип кой деп атат. Мына бул жерге паролубузду жазышыбыз керек. Азыр мен өчүрүп турайын, паролун жазганча. Мына биз котордук. Азыр бир обновление кылайын. Бат эле түшүш керек. Мына достор, биздики түштү дейт. Азыр Binance биржасына барабыз. Биздин кошелекке түшө эле экен, себеби 15 подтверждениядан кийин түшөт. Көрүп атасыздар, $83 акча турат. Ушулардын баары мен без вложения бир сом акча салбаштан ушундай криптовалюталар аркылуу иштедим. Бул аябай сонун, үйрөнүп алсаңыздар. Азыр историяга кирип көрөйүн. Биздин акчабыз түшүп келдиби? Мына достор, түшүп келди, бирок толук култанык турат, себеби 15 подтверждениядан кийин түшөт. Азыр күтө турабыз. Мына мен ушу без вложения тыйындап чогулткан акчам ушундай сонун акчага жеттим. Бул майда копейка дебеңиздер эч качан. Ошо майда копейканын артында чоң акчалар турат. Азыр биз эсептеп көрөбүз. Биздин 65 монетабыз канча рубль акча болот экен. Мына 11 подтверждение болуптур. Ушул 15 болгондо бизге толугу менен түшүп келет. Мына достор, биздин акчабыз түшүп келди. 65 монетабыз. Буну азыр биз эгер долларга сатсак, мен купитти басып алдым. Азыр продать бөлүмүнө киребиз. Мына $105 жөн гана Twitter каналына катталып,
Telegram каналына катталып, кошелекту көчүрүп койгонубуз үчүн биз ушундай акча иштедик. Бул албетте мындай раздачалар көп эле болуп турат, бирок ушундай жакшы натыйжа бергендери саналуу. Копейка иштешибиз мүмкүн, бирок ошентсе да ошол деле жакшы, себеби биз эч кандай кыйналбастан үйдө отуруп эле, телефондо эле балабызды карап, жолдошубузга тамак кылып тапканга мүмкүнчүлүк бар. Эгер сиздерге ушундай иштеген кызык болсо, комментарийге жазып, албетте менин телеграм каналыма катталып, мен бүгүндөн баштап уже раздачалардын ссылкаларын таштап баштайм. Ошо телеграм каналдан чат ачып, ошол жактан полный суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Комментарийге да суроолоруңуздарды жазыңыздар. Мына биз монета менен сактайм. Ушундай жана 188 болчу, азыр 189 $1 жөн эле кошулуп калды бизгечи. Монета менен ушинтип сактасаң, ценасы өсүшү да мүмкүн, түшүп кетиши да мүмкүн. Бул риск. Ценасы өтсө, аябай эле өсүп кетиши мүмкүн. Сонун натыйжага жетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн мен бул монетаны сатпайм, азырынча сактап турам. Аябай эле ценасы түшүп кетип жатса, сатышым мүмкүн. Азыр сатпайм деп атам өзүмө. Ошол дагы бир жолу каналга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Менин каналыма чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Лайк басып, подписаться болуп койсоңуздар, аябай кубанып калам. Азыр эми буну биз $189 рубльге канча сом болот экен, ошону эсептеп көрөлү. Доллар менен рубльде азыркы ценасы боюнча азыр 73 рубльден, почти 74дөн болоттур. $189 $13.975 рубль болот экен. Мына биздин ушундай жакшы акча, ушундай жакшы акчаларды иштесек болот. Бул баарыңыздардын колуңуздардан келет. Болгону түшүнүп, изденип иштесеңиздер, сөзсүз натыйжасын көрөсүздөр. Элибизде бейкутчулук, жерибизде тынчтык болсун. Көрүшкөнчө.